Калининградда Советтер Союзунун баатыры Төлен Кабыловдун мемориалдык тактасы орнотулду. Алматы облусунун тургуну 1942 жылы аскер катарына чакырылып, 72 аткычтар полкунун курамында Кенигсбергти, Дон, Крымды, Украинаны, Беларусьту, Литваны бошотууга катышкан. 1945 жылы Чоңгуран айында Калининграддын астында ал башкарган бөлүк душман менен согушкан. Согушта казак баатыр душмандын танкасын талкалап, баатырдык менен курман болгон. Баатырдыгы үчүн Төлен Кабыловго Советтер Союзунун баатырына ыйгарылды. Ошондой эле Кызыл жылдыз, 3 даражадагы даңк ордени жана медалдар менен сыйланган. Азыр Калининграддагы көчөлөрдүн биринде Төлен Кабыловдун ысымы ыйгарылып, жергиликтүү музейде көргөзмө ачылды. И, конечно же, память о Төлене Кабилове. Төлен Кабыловдун эрдигин эч качан унутпайбыз. Урпактарыбызга үлгү болобуз. Советтер Союзунун баатыры, улуу казак элинин эрдиги дайыма эсте калат. Жыл сайын Чоңгуран айында Кенигсбергтин кол салуу күнүнүн урматына мектепте класстык сааттарды өткөрөбүз. Душманды кайтарган казактын эрдиги, тагдыры, сыйлыктары тууралуу окуучуларыбызга айтып беребиз. Классах, которые посвящены памяти героя. Мы рассказываем о подвиге героя, мы рассказываем о его судьбе, о тех наградах, которые он получил. К нам приезжают, к нам обращаются. Бизге Казакстандын издөө отряддарынан көп суроолор келип түшөт. Алар бул жерге өздөрү көп келишет. Өзгөчө майдан жолу издөө отряды менен тыгыз кызматташтык орноттук. Өткөн жылы Калининград жергесинен согушта курман болгон казак жоокерлеринин сөөгүн жана аскердик сыйлыктарын таптык. Бул кызматташуунун аркасында туугандарына чыгып, аларга согуштук сыйлыктарды тапшырдык. Награды были вручены.